Атанын кызы, жолбосо атага татыктуу, атанын жолун жолдогон, анын ишин уланткан кыздарыбыз жолбосо ошол кыздарга татыктуу билим берген, дарыя берген аталарыбыз жөнүндө кеп кылатабыз. Атанын кызы темасында жана дагы бир атасынын сыймыгы болгон, атасынын жолун жолдогон, анын өнөрүн уланткан дагы бир сонун асыл инсаныбыз конокко келип калды. Ооба, бүгүн студияда конокто Ош облустук Надыр Шалмурзаев атындагы Курчак театрынын директору Алымкул Исаковдун кызы, режиссер, хореограф, актриса, көп кырдуу талант десек да болчу да, Жаңылай Исакова студияда конокто. Жакшы келип алдыңызбы? Айта кетели, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Кандай келип алдыңыз? Маанаңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Накей, шашып, репетиция деп атасыздар кадратында, театрдан театрга чуркап, кандай жүрүп атат, чыгармачылыгыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Азыр учурда Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында академиялык Англиядан келген Сара Берджер аттуу режиссерубуз. Ол Шекспирдин Макбет чыгармасын сахналаштырып атабыз. Режиссер менен биргеликте. Ошого азыр ондо репетициябыз башталмак. Жакшы, башталмак. Сиз кандай роль, образ жаратасыз ал жакта? Мен ал жакта Банко деген Макбеттин досу, Банконун уулун ойнойм. Эркек баланы. Баракелде. Ошондой эле Магдуф Айымдын баласын ойнойм. Баракелде. Эркек, мисалы, мырзанын образын ачып берүү кыйын болсо керек, же актрисалар үчүн? Чыгармачылыкка ошо бала кезден аралашкандыктан, театрда өскөндүктөн буга чейин дагы кичинекейимде эркек балдардын ролун ойногом. Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт деген повесттин негизинде Көздөн учкан көкчээк деген спектакль коюлган бизде Ошто. Ошондо Крискинин ролун ойногом. Разаковдун бала чагын ойногом, Раевдин Разаков спектаклинде. Айтор мага эркек баланы ойногон мындай көнүмүш адат. Көнүмүш адат, оор келиңиз, жакшы. Накей, атабыздын жолун жолдоп, апабыздын жолун жолдоп десек болот. Мынакей чыгармачылык үйлөдө сиздин баягы ушул кесипти аркалап тандап калууңузга сөзсүз түрдө бир ата-энелерибиз түрткү же сөзсүз түрдө бир баягындай бир таасирленүү болду болуш керек да. Анан жаштайыңызда актриса, режиссер болом деп ойлодуңуз беле же кийин баягы өзгөрүүлөр же болбосо ата-энелерибиздин макулдугу же колдоосу же болбосо кеңеши менен тандап калдыңызбы? Чынын айтканда, атам өзү чыгармачыл адам болгону менен мен да актриса болорума каршы болчу. Каршы болчу. Мындай түздөн түз катуу айтып, мындай жолтоо болбосо дагы мындай акырын сөз менен жеткирип, менин кызым өзү эле актриса болбойм дейт деген сыяктуу сөздөрдү айтып аракет кылды, бирок кийин мен чоңойгондо өзү деле түшүндү окшойт, башка чөйрөгө кете албасымды. Андан кийин колдоосун көрсөтүп баштады. Ал эми режиссураны тандаганымдын себеби, ачыгын айтыш керек, мен атам үчүн режиссер болууну чечтим. Себеби кайсы бир учурда режиссерлор жокко эсе болуп калды, театрга эмнегедир эл келбей калды. Атам аябай күчүндө турган учурда жакшы ролдор, жакшы спектакльдер коюлбай калды. Анан атам ошо улгайып калган кезинде рольсуз калбасын, мен чоңоюп жакшы режиссер болуп, атам менен иштешип жакшы спектакльдерди коем деген аябай мындай дымактуу ойлонуп алыптырмын. Атам үчүн режиссер болдум десем жаңылышпайм, бирок ошол учурда ушундай дымактуу ойду ойлоп атканда бул ары татаал, ары түйшүктүү кесип экенин анчейин түшүнбөптүрмүн. Бирок эми буюрса колдон келишинче аракет кылып иштейбиз. Чыгармачыл үй бүлөдө чоңоюш, мисалы чыгармачыл адамдын кызы болуш, бул өзү мындай кандай экен? Мисалычы, кичин биз жогоруда да сюжет даярдаганда атам актер болгон үчүн, атам чыгармачыл инсан болгон үчүн кээде уялчумун деп бизде Элай Чалабаевдин кызы айтып калган эле да. Сизде кандай? Мен сыймыктанчумун, азыр да сыймыктанам. Мен кичинекейимде дагы атамдай ата жок деп айтчу экем. Ошол сөзү мен дагы деле кайтпайм. Мен атам менен сыймыктанам. Атамдын кесиби эч качан мындай түйшүк тарттырып же болбосо эч кандай мындай жолтоо болгон эмес. Мен ошол атам аркылуу театр дүйнөсүнө бала кезимен аралашып калганым үчүн мен атама таазим кылгым келет, анткени бул ары сыйкырдуу, ары башкача бир дүйнө.
ошондуктан мен сыймыктанам. Кыздар апасына жакын деп коюшат го, мисалы апасы менен сырдашат, болгон сырын баарын айтышат. Бирок анткени менен эмнегедир атасын жакшы көрөт, атасын тандап кетти. Мисалы атасын жакшы көрүшөт да. Көбүнчө атасын ойлонот, курсагы токпу деп, мындай атасына камкор болот, карамдуу болот. Сизде кандай да? Мен кичинекейимден эле атам өзү да айтып калчу. Мени бучкактап жүрүп эле чоңойду депчи. Чындыгында атам каяка барбасын ээрчип алчумун. Гастролдор болсо дагы, массовка болсо да мен да барам деп дайыма ээрчип алчумун. Мен атам менен сырдашам десем болот. Азыркыга чейин. Азыр эми атамдын жумушу Ошто, меники Бишкекте болгондуктан жолугуп калганда дагы биз таңкы саат 4 болобу, 5 болобу уктабай, кирпик какпай экөөбүз сырдашып сүйлөшүп отура беребиз да. Апам болсо бизди карап, уктагыла эми деп коюп бизди жеке коет. Эң сонун, керемет. Эми сиздин чыгармачылыгыңызга келсек, мынакей театрда деп атасыз. Буга чейин дагы дакай сурап келебиз, ушул театрда чөйрөсүндө анан өзүңүз режиссер катары дагы айтсаңыз туура болчу да. Кино жаатында түшүк жеңилирээк деп ойлойсузбу же баягы сахнада, спектакльде образ жаратуу кыйынбы, канча актриса катары, режиссер катары? Эки тармакты салыштырып болбойт. Мен кинодо дагы кичинекей болсо дагы кадам коюп көрдүм. Эми актриса катары эмес, режиссер катары бир кыска метраждуу апамдын күтүү чыгармасынын негизинде бир тасма тарткам. Анан спектакль дагы коюп көрдүм чоң театрда. Экөөнүн түйшүгү бирдей, экөөнүн салыштырып болбойт, бири жеңил, бири татаал деп. Ушул боюнча Сабира Күмүшалиеванын бир айткан сөзү бар да. Сабира апабыз өзүңүздөр билгендей эле Уркуя тасмасында Уркуянын энесин ойногон. Ошол эле чыгарма биздин Кыргыз улуттук драма театрында да коюлган. Анда дагы апасын ойногон экен да. Анан кинодо жанагы үй өрттөнүп кеткен жери бар. Тасма тартып атканда ал жерин чынында эле өрт коюп, чынында эле үйдү өрттөгөн, ошол үйдөн чыгып кеткен жерин ойношкон да. Кандай татаалдык да. Ошол эле учурда театрда болсо, ошол эле үй өрттөнгөн жери бар. Ал жерде өртү жок. Бирок үйдүн кулап өрттөнүп атканын өзү жеке ойноп берген. Өртү жок эч кандай. То есть экөө тең бирдей эле татаал, бирдей эле түйшүктүү кесип. Баракелде, эң сонун. Кыз киши үчүн, айым үчүн мисалы ушул актрисалык кесипти тандап алуунун өзү эле бир чоң эрдик десек болот, Анан кийин дагы мындай чыгармачылыгыңызды колдогон кийинки жолдошуңуз дагы сиздин чыгармачылыгыңызды колдош керек да. Анан кийин турмушка чыгуудабы же болбосо ушул чыгармачыл адамга турмушка чыксам дейсизби? Мындан сырткары дагы бир суроону кошумчалап кетким келет. Ар бир кыз өзүнүн атасына түспөлдөш болобу же болбосо ушул атасындагы сапаттары бар мырзага жолуктургусу келет да, ушундай мырзаны издейт да. Сизде кандай? Чынында эле эгерде атамда бар сапаттар тиги кишиде бар болсо, анда бул тиги дегениңизге караганда уже бар окшойт. Жок, эми болочокпу айтор жанында болчу кишиде атамдагы сапаттар бар болсо, бул чоң жетишкендик, чоң сыймык болмок. Анткени атам өтө жөнөкөй, ошол эле учурда кандай десем, терең адам да. Ал эми чыгармачылыкты колдоп түшүнө турчу адамга жолуксам, бул албетте чоң жетишкендик болот. Кудайдан ушуну тилейм. Анткени эки ортого тандоого коюшун каалабайм. Себеби бала кезден ушул нерсени эңсеп, көксөп келген кесип болгондуктан бул нерсе чочулатат, бирок буюрса баары жакшы болот деген ойдомун. Эң сонун. Мынакей, үй бүлөдө атаңыз менен ары кесиптеш болуп калгандан кийин атаңыз катары гана эмес, кесиптешиңиз катары, усатыңыз катары, насаатчыңыз, данышманыңыз, сырдашыңыз катары да болуп калат болуш керек да. Анан кийин көбүрөөк коорашып, сырдашып да калабыз деп атпайсызбы? Өзүңүз айткандайчы, анан атаңыздан баягы эмнени ала алдым деп ойлойсуз? Дагы баягы устат катары, ата катары, атамдын баягы мактанарлык, атам сыймыктанарлык эмне иш жасай алдым деп ойлойсуз? Атам сыймыктанарлык иш жасай алдым дегенден алысмын. Баары алдыда деген ойдомун. Аракеттенип, изденүүдөмүн. Биз канчалык аракет кылбайлы, эне сүтүн, атанын тилегин актоо бул чоң нерсе.
атамдын берген насааттары менен ушуга чейинки жасап келаткан жумуштарымдын баардыгы атамдын насааты менен. Атам дайыма мага биринчи кезекте жакшы актриса болом десең, биринчи кезекте жакшы адам бол деген сөзүн айтчу. Ошол эле сөздү кийин окууга тапшырып окуп жүргөндө биздин устатыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мурат Мамбетов дагы балдар биринчи кезекте жакшы адам болгула, ошондо жакшы актер, актриса болосуңар деп айтчу. Демек, жакшы адам болгонго ар тараптан аракет кылабыз. Эң сонун. Анан үй бүлөбүз негизи эле көп кырдуу талант, ар тараптуу деп атпайбызбы? Режиссерлук, актерлук жаатта азырда мынакей агайыбыз Курчак театрын жетектеп атат, апабыз болсо бир топ драмаларды жараткан. Анан баягы поэзияга, немелерге, прозага жакын кишилер болгондуктан сизге дагы балким жуккандыр. Балким ошолордун өнөрүндөн улап кетүү. Сизде кандай адабиятка болгон жолубуз, акынчылык жайыңыз бар чыгар. Эл билбеген кандай дагы ата-энелерибизден үйрөнгөн таланттарыбыз бар. Бөлүшөлү келиңиз. Анча мынча ыр жазып жүрөм. Бали. Ондурлар бар, ага биздин Кыргыз эстрадасынын ырчылары аткарып жүрүшөт деген. Эң сонун. Бул дагы апамдан өткөн бир эме болсо керек. Негизи эле менин тайынем жамакчы, жомокчу болгон экен. Тайынем мен апама өтүп, апаман мага өтүп дегендей, атамдын дагы ошол мындай сыр кандай десем эме хоббилеринин бири. Атам дагы жакшы аңгемелерди, жакшы новеллаларды жазчу. Кичинекейимде окуп, андан да таасирленчүмүн. Андыктан анча мынча чымын бар. Табаш керек. Өзүңүз дагы оон созуп ырдап каласызбы? Эми актриса болгондон кийин деген ар тараптуу болуш керек. Ырдаш керек болгон жерде ырдайбыз. Эң сонун, баракелде дейли. Чыгармачылык иштери калай эле? Сиз дагы мынакей убактыңызды алып, мынакей даярдыкка жетишиңиз керек экен. Театрыбызга убактыңызды бөлүп, сонун суроолорубузга жооп бергениңизге, атабыздын сыймыгы катары ал кишинин баягы өнөрүн улантып жүрө бериңиз дейбиз. Сонун чыгармаларды күтүп калабыз сизден. Бар болуңуз. Чыгармачылык ийгилик, чыгармачылык ийгилик. Ооба. Студияда конокто Ош облустук Надыр Шалмурзаев атындагы Курчак театрынын директору, Кыргыз Республик элибиздин сүймөнчүлүктүү агайы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Исаковдун кызы Жаңылай Исакова болду. Ал эми биз берүүбүздүн сапарын алдыны көздөй улантабыз.